Бұл чындап эле салон болуп калды бул жерчи. Үлгүлүү болуп турду, үлгүлүү деп болуп калды. Мага урматтуу президентибиз кызматты унаа кылып берди. Айдап атабыз мынакей Кудай кааласа. Анан кечээ бүткөндөн кийин айттым, астаке бул өзүбүздүн мекеме сатылбайт. Мону масла деп кошуп койдум, бул масла эмес, бирок почти масла. Мына жаңы жылдын 1-январдан баштап сөзсүз түрдө силердин айлыгыңызды көтөрүп беребиз. Башка гараждарда эмелерде жок. Бошто эле. Нурзаман үйүнүн жакы белинде турам, перекрестокто ачылыңар гараж деген уялгандан. Эми тартынбай айткыла, коркпой. Мен автогараждамын деп, мен автосалондомун, кел деп чакыргыла. Туганым, кандай жакшысызбы? Саламат, кандай жакшысызбы? Сонун кабилаттарбы? Кандай жакшысызбы? Кандай? Жүзүдө кандай жакшысызбы? Кандайсыңар, туугандар? Жүргүлө. Bize gelip aydanıma değil jakşı ceydarım böyle bir maydanım Kırgız yerin önü össün kuralsın Erkin olup ulan kızın kulansın Kırgızstan, alga Kırgızstan Kırgızstan, yaşa Kırgızstan Alga Kırgızstan, alga Oş. Мына гараждын акыбалы. Этот авто тоже наш. Жаңы заманбап автогараж кут болсун. Сөз Ош шаарынын мэри Токторбаев Жеңишбек Шераматовичке берилет. Бүгүн мына абдан бир сиздер күткөн күн, урматтуу автогараж жааматы. Ушул мезгилде мына сиздер 35-40 жыл күттүңүздөр. Мына кандай кооз, кандай татынакай заманбап имарат болуп калды. Кирсең чыккың келбейт. Мен азыр кечээ келип, ушу ремонт жумуштарын текшерип кетейин деп келип, кирип ушунчалык суктанып чыккым келбей, тете кабинетте отурдум. Эмне деген керемет, эмне деген кооз, эмне деген заманбап мекеме түштү. Имарат болду. Бул биздин шаарыбыздын көркү болду. Урматтуу оштук бир туугандар. Кудай кааласа сиздер менен бирдикте ушундай каралбай калган социальный объекттердин баардыгын кооздоп, Кудай кааласа ушундай көркүнө чыгарабыз. Ушул автогаража кеткен каражат өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен каралды. 32 миллион сом. 32 миллион сом каржылап толук капитальный ремонт өткөрдүк. Мунун чатыры жок болчу, ысытуу системасы жок болчу, суу жок болчу, канализация жок болчу, шоферлордун отурган жери абдан муздак болчу, мойкасы жок болчу, туалет жок болчу, площадка жок болчу. Абсолютно кечээ биздин урматтуу төрөбүз айтты, жок болуп кеткен здание болчу. Мынакей сонун кылып, кооз кылып оңдоп койдук. Ошондой эле дээрлик эскиликке жеткен техникалар болчу. Азыр мына ичинде тизип койдук, көрөсүңөр. Толук 12 техника болчу. Бардыгы эскиликке жеткен техника болчу. Алардын бардыгын жок кылдык. Жаңы заманбап азыркы мезгилде 38 жаңы техника келип мына гаражда турат. Колдонуп атабыз. Азымдаки өзүңүздөр көп болосуздар. Ушул жаңы келген 38 техниканын бардыгы биздин жергиликтүү бюджеттен, мамлекеттик бюджеттен 1 тыйын, 1 копейка кеткен жок. Бардыгы бизге белек болуп келди. Урматтуу автогараж
кызматкерлери мына силерден Кудай кааласа жүзүңөрдө ушундай бир жылмаюу пайда болуп, сүйүнүп турасыздар, кубанып турасыздар. Ушул жакшылыкка имаратыңыздар силерге кызмат кылсын. Жалпы эле Ош жерибизге кызмат кылсын. Биздин урматтуу бир туугандар, жанагы 7 электромобиль алганбыз да, ошого мынакей 2 жаңы мондай подзарядный устройство алып келип койдук. Мындан сыртка ичинде да бар. Бул жерде жана батыраак болчудай болсо, бул жерде бат-баттан зарядкалайт, эртет ичинде, кечинде койгондо сөзсүз зарядка сайып койсо түнү менен зарядталып калат. Ушул ремонтун баштаганда менин шофёрум бар, Расул эке, абдан жакшы жигит. Мага айтып калды, Жеңишбек Шорматович, бул эми кирип чыгып турат да күндө. Гараж, автогараж сатылып кетти деп балдар айтып атат. Автосалонго бериптир. Анан автосалон кылат экен жеке ишкерлер деп мага акырын айтты. Ал мен учпай койдум, мейлими, учпай эле коеюнчу эмне экен да. Эмне болду сатылса, сатпай эле койбопсуз, бекер болуптур да. Ушу ремонт болсо биз өзүбүз иштейт элек деп унчуккан жокмун. Анан кечээ бүткөндөн кийин айттым, астаке, бул өзүбүздүн мекеме, сатылбайт. Кантип сатылат? Биз баардык сатылган имараттардын баарын алып атсак, кайтып биз өзүбүзгө керек имараттар деп тамашалаш айттым. Мынакей бул автогараж эмес эле, мынакей татынакай кооз заманбап автосалон болуп калды. Биз мэриянын 1 квадрат, 1 чарчы метр жерин, бир дагы имаратын эч кимге бербейбиз. Кудай кааласа, туура эмес, менчиктештирилип кеткен имараттардын баардыгын алып, мына мектептер өткөн, больницалар өткөн, соц объекттер, сайт бала бакчалары өткөн, ушундай соц объекттер өткөн, баардыгын кайтарып алып, Кудай кааласа, мэриянын балансына өткөрөбүз. Баардыгы Кудай кааласа жаңы заманбап имарат, жаңы заманбап техника, жаңы жетекчи келди, эмтек иштеш керек. Кут болсун. Ошол биздин ошол имаратыбыз шаардыктарга кызмат кылсын. Биздин шофёрлорго суббота, базар күнү дем алыш. Иштетпейсиңер. Суббота, базар күнү өзүңөр жеке менчик машина менен жүрөсүңөр. Түшүнүңөр, жеке менчик машина менен. Андан сырткары, Кудай кааласа, урматтуу музей шофёрлорубуз отурат. Жаңы жылдын 1-январдан баштап сөзсүз түрдө силердин айлыгыңыздарды көтөрүп беребиз. Кудай кааласа, силердин айлыгыңар 30-35 миң сомдон кем болбойт. Түшүндүңөрбү? Анда эмесе, ушул биздин автогаражыбыз ак жолтой болсун, көп жылдарга кызмат кылсын. Биз сыймыктанган биздин Ош шаарыбыздын, Ош мэриянын визитный карточка болсун. Кайсы жерде турасы десе мен автогараждамын деп чакыргыла эмичи. Макулбу? Мурда жашырчылыгыңарга каяктасың десе, тиги Нурзаман үйүндө да чилиңер, Нурзаман үйүнүн жака белинде турам, перекресток деп ачылыңар, гараж деген уялгандан. Эми тартынбай айткыла, коркпой. Мен автогараждамын деп, мен автосалондомун, кел деп чакыргыла. Куттуктайм, кут болсун. Рахмат чоң. Шаардык мэриянын өзүнүн гаражы жок болгон. Могу шофёрлор, жетекчилер жакшы билет. Бул гараж биздики эмес болчу. Бул жерде биз арендада, башкача айтканда, арендатор болуп, ошол жерге кирип алып, эптеп бир чекесинде кыйшайып жашаган жер болгон. Туурабы? Шаар күнү болуп атканда баардык шаардын мэрлери, төрагалары шаарга чогулду. Анан ошол жерде сурап атат. Силердин ишиңер тез кетип атат, жакшы кетип атат, баардыгыңар иш болуп жүрө берет экенсиңер ишти деп. Шаар мэри келгенде мурун деле бизде ошондой болчу. Эсиңиздерде болсо, Лебедь, Щука, Рак болчу, Басия болчу. Баардыгыбыз бардык жакка тартат болчу. Иш жүрбөйт болчу. Келгенде Жеңишбек бир нерсени айтты эле. Баардыгыбыз биригип алып туруп, шаарга бир кызмат кылбайлыбы, багытыбызды түздөбөйлүбү деп.
мына бүгүнкү күндө укук коргоо органдары, шаар жетекчилери, шаардык депутаттар баардыгыбыз бир багытты кармап, бир багытта иштеп алып барып эле бүгүнкү күндө результатын көрүп атабыз. Жаркыраган жаңы имараттын ачылышы менен, жаңы ушул автогараждын ачылышы менен өзүм атынан ыйгарымыктуу өкүл Жантаев Элчибек Нуржадиевичтин атынан дагы ыраазычылык билдирип куттуктап койгум келет. Азыр мына видеодо бардыгыбыз көрдүк, мурдагы абалы кандай болгон. Азыркы мындай аябай жакшынакай, ыңгайлуу, заманбап биздин мына бүт ушул айдоочуларга сонун шарт түзүп берген үчүн Жеңишбек Шермабаевич сизге ыраазычылык билдиребиз. Кирип буга чейин дагы мына ичин кирип көрдүк, аябай көз кубанат кирсек. Чакыр аксакалдарды. Кана замгүберди. Келиңиз, келиңиз. Сонун экен. Расул аке каякта жүрөт? Расул аке. Мына саткан жокпуз. Эмедетте магачы автосалонго берип коюпсуз го, сатылып кетет, ооба дедим. Сатылып кетип учпай. Биз күндө эле кармаңыз. Кармаңыз. Замгүбердин аты кармаңыз. Ким бар аксакалдардан? Келиңиздер. Аксакалдар барбы? Келиң. Келиң бирге кармап кесебиз. Келиңиз. Биз Торага менен күндө кесип утабыз. Кана, жо карман. Кана. Кана туруң, тургула, мынакей. Ортосунан кырып. Мына моонду оңдодук, мына көрдүңүзбү? Мына. Ооба. Бул жер мынакей үстүнөн суагат болчу. Кровлясы начар болчу, жаңы чатыр жаптык, жаңы чатыр болду. Бойт да, бүтүн болбойт. Полный эмеге сыртка чыгып кетет. Мынакей жаңы машиналар бардыгы, масловый бардыгы. Ооба. Ооба, муну да жаңыладык. Мында подъемникти жаңыладык, эскирип калган экен. Движокторун жаңылап ремонттоп койдук. Ямалары полностью тоже мурда май болчу. Иштери май болчу, иштеп полный кафель басып жаңыладык мынакей. Жаты полный көрдүңүзбү? Мондай чаңган машинеден 15 штук келди. Бардыгы масло. Ана мореки Chevrolet билеты. Трекер Chevrolet'ten 6 штук белекке келди. Мамлекеттик бюджеттен бир дагы тыйын алган жокпуз. Ни одного тыйына. Бардыгы мынакей масло, бүт чаңган. Абдан мыкты машина экен. Сонун. Жыргап эле калды шоферлорчу. Мынакей. Бул чындап эле салон болуп калды бул жерчи. Үлгүлүү болуп турду, үлгүлүү неме болуп калды. Бизде мамлекетибизде эмеде жок. Башка гараждарда эмелерде жок. Почта эле. Почта куда каласа. Мону мага урматтуу президентибиз кызматына кылып берди. Айдап атабыз мынакей куда каласа. Мен орун басаларыма, аппарат башыма бардым, жаңы масловый электромобилдерди алып келдик. Булардагы бюджеттен бир тыйын кеткен жок. Ошол жеке ишкерлер, спонсорлор белек кылып, достор, тааныштар баары келип, эме жардам кылайлык, шаарга кол кабыш кылайлы, мен айтып, бизге ушундай техникалар абдан эскиде жеткен, бергиле деп. И булар отдельно булардын эмеси бар. Зарядный устройство бар, булар эметет мынакей. Биринин стойканын жанына коюп кеткен, келип бич очередьке турбай өзү кимге коюп кетет. Бул бирок долго зарядтайт да. 10 саат зарядтайт. Кечинде сайып коет, эртең чейин толуп калат. А сырттагы 1 саатта толот. Так, мыналар отоплениени то жаңыладык. Көрдүңүзбү мына? Мына. Отопление жаңы, бул куда калса бүт бар неметтик. Жакшы экен машиналар, ак жолдой болсун. Ишмекчи болсун, жакшылыктардан билсең. Мына булар бардыгы масловый. Булардын Жамболот
Sen jana ayттым, sen как жетекчи катары машинелерди күндө көзөмөлдөйсүң. Даже менин машинелерим менин кызматтык унааларымдагы кайчы жерде турат, саат канчада келди, саат канчада кетти. Орун басарлардын бардыгын, начальник бап, аптадын бардыгын эртең менен как положено чип келиш керек, жумушка кечинде алып келип коюш керек. Түшүндүңбү? Ошондо гараждын көркү ачылат. Ошондо гараж окшойт. Машинелер келип, мойка бар, жууп, тазалап коюп коет, эртең менен жумушка кеткенде минип кетет. Бир дагы выходной күнү, жума күнү кечинде бүгүн допустим, жууп койду, кечинде жумуштан кийин болду. Суббота, базар дем алыш, понедельник келет. Никто не ездит. Никто. Түшүндүңүз, Мону масло деп кошуп койдум, бул масло эмес, бирок почти масло. Буларда бизде эмелер бар да, эме маптар бар, тиги муниципалдык, аймактык башкармалыкчы. Аларга бирден служебный машина бердим, анан булар кичине өйдө төмөн өздөрүнүн оокаттары бар, ташыганы чаканыраак ушундай машина болсо дегенден мындан 9 штук алып бердик. 9 штук. Так. Мына биздин мурдагы эски техникалар ушулар болгон. Ооба. Могу эменин машинеси болчу. Бул ким машинеси? Ооба. Сонбек Алмаш машинеси болчу, служебныйсы. Тети гараждыкы болчу, Так, эменики. Могу кимдики болчу? Бул эменики Замирбек башчысы болчу, Замирбек баш машинеси болчу. Могу эме болчу, тиги ОМС болчу, ОМС. Могучу? Сиздики эле могу? Могу, мынакей. Ушундай эскиликке жеткен машиналар жүрүшкөндө баардыгы эски, мотор эме, ушундай болчу. Потом мына Кудай кааласа жаңы, сонун, заманбап. Душу менен мынакей. Бул жакта душ, бул жакта туалет менен. Ооба, баардыгын жасап койдум. Ал жакта отдельный туалет. Мойка кылдык. Жанагындай мойка жууй турган аппараты менен. Отоплениясы менен мынакей. Абдан мына эместен. Ооба. İşlettiniz hele. Bir жагы заезд болсун деди. Мен Элчен Гүрзалиевич менен сүйлөштүм. Эч маселе жок сиздергечи. Как пользовались, так и пользуйтесь. Кирип, машинелерди коюп, жууп, тазалап, дем алып, эч маселе жок. 1 грамм. Мурда кандай болсо ошондой. Мен жездеге айттым, жезде. Айттым, жезде. Ыссы. Ооба. Бул күчүйтүлөт. Бул директордуки. Только мына эмеректери эски, жаңылап беребиз. Ыссы. Ооба. Bizde oturuyoruz kendine, ne çıkacak bu? Silo gördünüz mü? Dostum kanday? Ben dostum bu. Gel dostum uçaş koyalım. Dostum. Kanday dostum. Ben dostum bu. Mende 4 служебный болып kaldı. Bir Jeep, bir Li-9, bir Tetikinde, bir Çangan. 4'ü. Bunun içinde sektör var, sklatu var. Buna takarne cexi var. İçine koyduk balonda, дөңгөлөктөрдүн бардығын içine koyduk. Sizge çoğun raqet, köp çaşan, oğruban, şunday şarız önüm düşke çoğun salım koşup atası işinizge ilgilik, übülemlen tinç bolun. Rahmat sizge. Kays, vaditelim hemen. Sizde?
Kayıtlı köp minbеңiz. Бол. Только по делу. Düşündünüz ha? Düşündüm. По делу. Bak. Bu приемный, bu direktörün kabineti. Bu жылуу, уютный. Құда қаласа, ушундай имараттарды кийин эмелердин баардыгы ким атын ким эле Жамбулов эмелектерди жаңылап бересиң. Жаңылап, областыктан жаңылап бирдей болуп турсун, макулбу? Единый болуп турсун. Бул намазхана, намазхана. Кухня кыласың да? Чай пай ичип отурган. Ошо биз дагы ушу имарат менен сыймыктанып ушул жерде жашоочулар мындан кийин сиз айткандай ушул жерде турабыз деп айтып туралы. Анан кийин ишиңизге мындан кийин да ийгилик элек кече жакында көрдүк 3-4 жылдын ичинде шаар башкача болот дедиңиз. Ошону күтөбүз эми. Кудай кааласа ошол ийгиликтердин көбөсү болуп барыбыз. Өзүңүздүн да ден соолугуңуз жакшы болсун, үй бүлөңүз менен тынч болуп, баарыбызда тынччылык, саламатчылыктар болсун. Жана мурда айтчу эле го, каяктасың десе Нурзамандын үйүндө депчи. Эми айта бересиң. Биз жерден келгенде жүдөчүлөр, мурунчу. Бияка айтканда жолда жаман эми. Азыр эми жакшы шуптоо менен жолубуз оң болуп калды. Кудай кааласа эми секе жактыларда болот.